Bir can ölümdün damın tatat deydi. Öyle turgan mesele çeçilgen mesele. Al siz kalaysızbı, kalabайсызбы, тура келеби келиңизге, тура келбейби ал өлөс. Келиште тартип бар экен. Чоң атасы келет, атасы келет, анан баласы келет. Кетиште тартип жок экен, атасы туруп деле баласы кетип кала берет. Бизден кыйындар да жердин алдында, бизден батырлар да жердин алдында, бизден философтор да жердин алдында, бизден байманаттар. Өлө турган маселе, чечилген маселе кандай кылып өлөсүң? Разы кылып өлөсүңбү, Алланы разы кылып өлөсүңбү же наразы кылып өлөсүңбү? Маселе ошондо экен. Bir gün bolboso, bir gün dagы биз да ушинтип өлөт экенбиз. Бүгүн бизди табутка биз бирөөлөрдү көтөрүп келсек, эртең келет бизди бирөөлөр табут менен ушинтип көтөрүп келет экен туугандар. Атасы тирүү кезде, ата-энеси тирүү кезде сыйлаган эмес. Атасы тирүү кезде убакыт бөлгөн эмес. Апасы тирүү кезде жылуу сөз айткан эмес. Өлгөндөн кийин эл көрсүн үчүн не кылат? Мүрзө коет. Эл көрсүн үчүн чоң мүрзөлөрдү коет. Эл көрсүн үчүн жылкы соет. Тирүүзүндө жылуу сөздү айтпадың. Тирүү кезинде апаңа бар жакшы мамиле кылбадың. Жарты кило нават алып барып көңүлүн албадың. Өлгөндөн кийин сен мен жарты тонна алтындан күмбөз коюп койсоң дагы жардам бербейт дейт да туугандар. Биз мына ошону айылга ушуну жеткизип барайык, биз айтайык. Андан кийин атасы өлгөндөн кийин жылкы союп атат. Өлгөндөн кийин пил сойсо да жардам бербейт. Пил сойсо да тирүү кезинде эңмизбеген атты, кылбаган жакшылыкты өлгөндөн кийин эл көрсүн ичилип атанын эч жардамы жок. Мына биз азыр акыйкат ачуу болот, жута билиш керек мына. Жегиле, ичкиле бирөө ысырап кылбагыла деген. Бул жакта өлүп атат. Бул жакта жесир калып атат. Бул жакта 4 баласы менен жесир калды. Кыйналып атса ошол жакка барып да кыйнап жылкыны сойдуртуп атабыз. Өз көзүбүз менен көрдүк, жана жакында тууганыбыз кайтыш болду. Күйөөсү өлүп кетти. Аял жесир калды 4 баласы менен. Айылдын аксакалдары келип урушты. Эл не дейт? Өл союш керек. Уятта союш деген болуш керек. Сойду, жылкыны жеди, кеткенден кийин мага аялы чалды. Жети күндө мына кошуна келип кыйнап атат. Биздин күйөөбүз өлгөндө бизден келип жылкыны карызга алдык элек. Акчасын бере албай атат, ошого жардам берип коебуз. Кайсы бетибиз менен бар ошол жерден биз эт жейбиз. Кайсы бетибиз менен бар ошол жерден биз жылкынын этин жейбиз. Кайсы биз ошол жерге өлүмгө барып эт жетпей калса тарынабыз. Мына урматтуу апалар, урматтуу умрачылар, биз ушул нерсени жеткизип барыш керек экен. Биздикилер эле бир атасында трехкомнатный бир комнатада мүрзө салып коет. Не пайда берди ал жылтырагандан башкачы? Бул жакта бирөө үй жок жашап атат, көчөдө квартирада жашап. Ошол атасынын атынан бир комнаталык квартиралык мүрзөнүн баасын эсептесеңизчи. Канча турат айтыңызчы бир мүрзөнү койгону? Мен бир суразам 70 000 сом дейт. Атасынын атын чегип берген дагы 25 000 сом дейт. Кошуп отурузачы. Ошол акчагачы бир комнатный бир времянка салып берип койсочу, ал өмүр бою ыраазы. Атасынын атынан айылга кудук суу чыгарып берип койсун, башкага бербей эле койсун. Өмүр бою ыраазы. Айылда караңкы адашып кетесиң. Жарык коюп койсун атасынын атынан. Ошонун сооптору жетет. Биз ошону жеткизип барайык туугандар. Атабыз өткөндөн кийин, өлгөндөн кийин биз тирүүбүздө жакшылык кылайык, өлгөндөн кийин кеч болуп калат экен. Мынакей кимдин берде ата-энеси бар болсо Аллага шүгүр, кейип калат экен. Кече дагы айтып бердик, бир бай инсан ушока умрага келгенден кийин, умра бүткөндөн кийин кечке бушта ыйлап жатты дейт. Эмне ыйлап атасың? Айтсаңчы, эмне ыйлап атасың? Айта албайт дейт. Шолокто эле ыйлап атат, шолокто эле ыйлап. Айтпайсыңбы? Не болду сага? Устаз, жан дүйнөм ушундай кыйналып атат. Менде бары бар, акча бар. Бардыгы бар, бизнесим бар, бардыгы бар. Бирок менин ата-энем жок дейт. Ата-энеси менен келгендерди көрүп жүрөгүм канып атат дейт. Мен андан кийин ушундай кече көчөгө чыктым дейт. Таваф эртең көрөсүздөр. Апасын коляска менен айланып жүргөндөр бар. Таваф менен кетип бараткан бирөөнүн көрдүм дагы, коляскасын сурадым дейт. Бир тууганым берчи, апаңды мен да бир айландырып сооп алып коеюн деди. Мен алгын деди дейт. Ошол кезде апасын коляска менен сүйрөп баратканда мени жан дүйнөм кысты дейт. Акмак, сенин да убактың бар эле го. Сенин да мүмкүнчүлүгүң бар эле го. Апаңдын көңүлүгүн айтып койгонго, жакшы сөз кылганга, жакшы убактыңды бөлүп койгон убактың бар эле го. Акча сени алдап койдубу? Дүйнө сени алдап койдубу? Бир азыр канча кылам десең дагы, канча алып келем десең дагы, сынаки сен эч качан алып келе албайсың. Кетти апаң кайтарыбыз. Ата-эне деген ушундай экен, өмүр сыяктуу экен. Бир жол кетет болду, кайда келбейт экен. Бейишенин тамандады. Кимдин энеси тирүү болсо, ал кызмат кылып калсын дейт. Ал ошонун ыраазычылыгын алып калсын. Кечеде айттың акынак айткан экен, адамзат алданба, дүйнө деген жалганга. Сени таштап качат го ахиретке барганда деп. Сен ойлогондой өмүр узун эмес. Бир күн келет, сен апаңа жакшы мамиле кылайын дейсиң, бирок апаң жок болуп калат. Бир күн келет, атаңа жакшы мамиле кылайын дейсиң, бирок атаң жок болуп калат дейт. Ошон үчүн туугандар, өлгөндө жөн эле боз ийди ыйлап бул кучактаган ыйлагандын эч кандай пайдасы жок. Боз ийди барып кучактап бетиңди тытып ошол жерде концерт койгонуңдун кереги жок.
O жерден бардығын қой десе olбой кошокко ыйлаган кереги жок. Бизде да ушул нерсе барганда, өлүмгө барган, ыйласаң чын ыйла да. Жүрөктөн ыйлаган калп эле кошок кошот деп ушундай артист болгондун не кереги бар? Ыйласаң чын жүрөктөн ыйла дейт. Дуа кылсаң чын жүрөктөн дуа кыл. Жардам берсең чын жүрөктөн жардам бер, кызмат кылсаң.